بسم الله الرحمن الرحيم. Allah menen жолугабыз. Allah menen жолукканда же Allah разы болот же наразы болот. Мисалы хадисте келет: "Ман талаба халалан, ман талаба дуния халалан." Ким дүйнөнү адал жол менен талап кылса, бирок ниети кандай? Ал ошол тапкан байлыгын мукафиран, байлыкка байлыкты топтоо максатта, көбөйтүү максатында. Мураиян, элдерге көрүнүү максатында. Муфахиран, башкалардын алдында мактануу максатында. Болсо, лакияллаха ва хуа алейхи гадбан, Аллага жолукканда Алла ага ачуулуу абалда болот дейт. Алла өтө ачууланып, наразы болуп турган учурда Аллага жолугат экен. Адал жол менен, бирок ниети туура эмес. Ал эми ким дүйнөнү адал жол менен талап кылса, эмне максатта? Истиафафан анил мас'ала. Башка бирөөдөн суранып калбайын, бирөөгө күнүм түшпөсүн, аброюмду сактайын. Саян ала иялихи, үй бүлөмө ушул акчамды иштетейин. Бала чака, ата эне, аялдарыма ушул акчамды иштетейин десе. Тааттуфан ала жарихи, колу муктаж, кошуналары, башкаларга ушул аркылуу мен бөлүшөйүн, кайрымдуулук кылайын деп тапкан болсо, анда Аллага жолукканда 114 түнү толгон айдай болуп жаркыраган нур абалда Алла да разы, пенде да Алладан разы абалда Аллага жолугат экен. Жер карабайт, жүзү нурлуу болот да. Аллага жолукканда да кыскасы жашообуз ошонун натыйжасын берет. Же Алланы разы кылып барабыз, же Алланы наразы кылып барабыз. Пайгамбарыбызга жолугуу болот. Кыяматта эч кандай суу жок. Кана миқдару 50 алфа сана, 50 000 жылга улана турган күн. Ал күндө дагы эгерде сиз менен биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө амал кылып, баскан турганыбызда сүннөттөргө бекем маани берип жүргөн болсок, анда Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам сиз менен бизди өтө кубаныч менен тосуп алып, Каусар көлчөгүнөн сиз менен бизге суу берет, андан кийин эч качан адамда суусоо болбойт да. Түбөлүккө сиздин суусуңуз басылат. Же болбосо эгер Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө амал кылбасак, элдердин жашоосунда сүннөт жок болуп кетип атканда биз ага күйүт кылып, ага мээнет кылбаган болсок, анда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сиз менен биздин ортобуз тосулуп калат, Пайгамбарыбызга жакындай албай калабыз да. Экөөнүн бири, акыбет дагы барып туруп же бейишке барабыз, же тозокко барабыз. Ошондон адам баласынын жашоосу эки нерсенин биринен турат. Бунун баардыгы эмне себептен? Азыркы сиз менен биз өткүзүп жаткан убакытка байланыштуу. Ушул дене, ушул 1 метр 70 сантиметр болсо, ушул дене же бейишти курат, же тозокту курат. Ушул ар бир отурганыбыз же түбөлүгүбүздү оңдойбуз, же түбөлүгүбүздү бузабыз. Же дүйнөбүздү оңдойбуз, же дүйнөбүздү бузабыз. Же урпагыбызды туура багытка таштап кетебиз, же урпагыбызды туура эмес бакытсыздыктын ичине салып кетебиз. Ошондон иншаалла бүткүл пайгамбарлар келип, мына ушул нерсенин маалыматын, кабарын жеткирген. Бул адам баласынын дүйнөгө келгенден максат дүйнөнү куруп калуу эмес, балким акыретке даярданыш үчүн келген.